Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Nahl surasının 111-112 ayatında siz menen bizge mınday dep kayrylat. Ba'da estaizu billahi mineşşeytanirracim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ve tuwaffa kullu nafsin ma amilat ve hum la yudlamun. Ve daraballahu meselen qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Al күндө ар бир жан өзү туурасында талашып келген күн болот. Ар бир жанга толугу менен кылган иштери, жакшылык жамандыгы, жакшылыгына сообу, жамандыгына сазасы толугу менен берилет. Вахум ла юдламун, жана аларга зулумдук кылынбайт. Ал күнү деген, яни кыямат күн боюнча айтылып атат. Бул туурасында Hazreti Umar ibn Khattab радиаллаху анху амир болуп турган кезинде Кааб ибн ал-Ахбар радиаллаху анхуга, Hazreti Кааб радиаллаху анхуга бул киши өзү жөөттөрдөн эле, жана Мединанын жөөттөрдөн ичинен алымдарынан эле Таврат илимини терең билген, мурдакы илимге терең ээ болгон ахли китаптардан болчу. Ушу сахабага кайрылды да хауифна, бизди бир аз акыреттен коркутчу. Ички дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү бир аз акыретке бурчу деп Hazreti Umar өзү башчы болуп турган кезде Кааб разияллаху анхуга кайрылды. Шонда Кааб разияллаху анху айтты: "О амир ал-муъминин, менин жаным анын колунда болгон зат Аллахка касам ичемин. Эгерде кыямат күндө 70 пайгамбардын кылган жакшы иштериндей сооптуу иштер менен кыяматка барсаңыз дагы, бирок анда сөзсүз сизге ушундай убакыт келет, кыяматта өзүңүздөн башка эч ким сизди кайгыртпай калат, өзүңүз менен өзүңүз алек болуп каласыз. Мен эмне болот экенмин деп бала чакаңызды, ата энеңизди баардыгын унутуп каласыз. Эгерде кыяматта 70 пайгамбардын кылган сооптуу иштери менен барсаңыз дагы айбаттуу ушундай убакыт келет" деди. Жана албетте тозокко таандык бир катуу үн чыгат кыямат болгондо. Ла ябка малакун мукаррабун ва ла набиюн мурсалун мунтахаб. Эч бир Аллага жакын периште, эч бир тандап алынган, жөнөтүлүнгөн пайгамбарлар калбайт. Алар сөзсүз тизелеринде түшүп, чөк түшүп, Алланын алдында чөк түшүп олтуруп калган болушат. Жада калса Алланын досу болгон Ибрахим пайгамбарыбыз дагы алейхиссалам, ал киши дагы ушинтип чөк түшүп, тозоктон корккондуктан отуруп калган учур келет кыяматта деди. Жана Ибрахим пайгамбар айтып калат: "Я Рабби, ла ас'алука илля нафси." О Рабби, мен өзүмдү гана сенден сураймын. Өзүмдүн жанымды гана ушу тозоктун отунан сактанууңду сураймын. Башка эч ким туурасында, балдарымдагы, аялдарымдагы башка эч ким туурасында суранбаймын. Өзүмдү сактасаң болду я Алла деп калган күн келет о амирул муъминин деди. Ва инна тасдиqa залика аллази анзалаллаху алейкум. Мына бунун тастык катары, буну тастыктоо катарында мына ушул жогорку аятты деп Кааб ибн ал-Ахбар радиаллаху анху окуп берди. Ал күндө ар бир жан өзү туурасында гана талашып калат. Ошолордун ичинен жада калса дене менен жан экөө бири-бири менен талашат. Адамдын жаны айтат: "О Раббим, менин колум жок эле күнөөгө сунгудай. Менин бутум жок эле арам жакка баскыдай. Менин көзүм жок эле жаманды көргөнгө." Десе, дене айтат: "О Раббим, мени сен де ушундай бир жыгачтай кылып эле жараткансың. Мен өз эрким менен колумду иштете албайт болчумун, бутум менен баса албайт болчумун, көзүм менен уятсыздыктарды көрө албайт болчумун. Ушул рух мага келди да, ушул жан келген үчүн мен ушуну бардыгын кылбадымбы" деп экөө бири-бири менен талашып кетет экен да. Тозокту көргөндө адамдын жаны, адамдын дене мүчөлөрү сүйлөп калат кыяматта. Бири-бири менен талашып калат экен. Жан айтат: "Менин дене мүчөм жок эле күнөө кылганга." Дене мүчө айтат: "Менин жаным жок эле өз алдынча кыймылдап эркке ээ болгондой" деп бири-бирини күнөөлөп калат. Сен күнөөлүсүң, сен күнөөлүсүң деп. Ошондон Аллах субханаху ва таала, Аллах таала мисал берет. Сокур менен көзү сокур бирөөнүн буту баспайт. Көзү сокурдун буту басат, буту баспагандын көзү көрөт. Ошол экөө дейт, бирөөнүн багына карап туруп, ошонун мөмөсүнү жегиси келди, көзү көргөн, мындайча айтканда буту баспай шал болуп калган адам карап турайт: "Охо, могу жерде бир адамдын багында өтө жакшы мөмө турат" деди да, ошону жебейлиби деди. Тиги сокур айтты: "Кана каякта экен" деди. "Мен көрбөй атамын" деди.
Анда соқыр айтты, мақұл, көзі көрген адам айтты, бұты шал болып қалған. Анда сен маға бұт болып бер, үстіңе шығайын, мен саға көз болып берейін да. Анан екеуіз ақырын баралы, барып тұран ошо мөмөні жейли деді дейді. Ушинтип көзі көрбөгөн, бұты басқан, бұт болып басып берді. Бұты шал баса албаған, бирок тигиге көз болып беріп, үстіне миніп алып, екеу барып тұр, екеу жеді. Екеуінің кимisi күнөөкөр болот деп Аллах Таала айтат экен да. Ошондо дене дагы, жан дагы экөө тең моюндайт, ооба экөөбүз тең күнөөкөрбүз, биргелешип күнөө кылганбыз деп бири-бирине моюндап кала турган күн болот дейт. Анан Аллах Таала дагы аятты улантып айтып атат: "Вадарабаллаху масалан". Аллах Таала силерге ушундай бир мисал берет, бир айылды. Ал айыл Мадина, Мекке шаары. Мекке шаарынын адамдарыны кыяматка чейинки адамдарга үлгү болуш үчүн, себеби ал күндөр айлана берет, мурдакылардын тарыхы биздин да башыбызга келе берет. Ошолордун жашоосуну силерге мисал катары берет. Алар амина, аманда жашашат болушчу. Коопсуздукта, эч кандай коркунуч жок, жашоо өткөрүшөт деле. Мутмаинна, тынчтыкта, яатиха ризкуха рагадан мин кулли макан, рызкылары бардык жактан жеңил жол менен келет эле. Яны деңиздин дагы, кургактыктын дагы бардык рызкыларыны жеп жаткан Мекке шаарыны Аллах Таала силерге кыяматка чейин үлгү катары мисал берет. Факафарат би ан'умилlah. Бирок алар эмне кылды? Алла берген белектерди шүгүр кылбастан Алла берген белектерге капырлык кылып койду. Кудай Таалама рахмат айткан жок. Эң чоң белек иман келди. Эң чоң белек пайгамбар келди. Пайгамбарды кабыл кылган жок, иман келтирген жок. Меккеден кууп Мединага чыгарып иди. Анан Аллах Таала эмне кылды? Фа азақахаллаху либасал жу'i вал хауф бима кану яснаун. Алар өздөрү кылгандык себептерден улам шүгүр кылбай койгон үчүн Аллах аларга коркунучтун жана ачкалыктын кийимини кийгизип койду дейт. Эмне үчүн кийим деп атат? Себеби кандай эле кийим адам кийгенде сыртында көрүнүп тургандай, меккеликтердин жашоосунан ачкалыктын, коркунучтун сүрөтү сыртынан көрүнүп калды. 7 жыл Аллах Таала аларга ушундай бир кыйынчылык маселесин туудуруп койду. Кургакчылык басты. Четке арабтар ислам динди кабыл кылып алып, алар менен мамиле да кылбай башташты. Ушинтип кыйналгандык себептен төөлөрдүн чыккан нажастары менен, кыктары менен аралашкан кандарга чейин өздөрүнчө жасалган бир нерсе бар эле, ошолорду жегенге чейин барышты. Өлүп калган жаныбарларды сасып кеткен ошолорду өлүмсөлөрдү жеп башташты. Аллах Таала аларга ачкачылыкты жөнөтүп койду. Жана алар коркунуч, бардык тараптан мусулмандардын кол салуусунан коркунучта жашап калды, бирок Мекке мурда тыптыч шаар эле да. Эмне себептен? Себеби Алла берген неаматка шүгүр кылбай койгондук себептен факафарат би ан'умилlah, Алла берген неаматтарына шүгүр кылбай койду дейт. Аллах Таала сиз берген нерсеге шүгүр кылбасак, урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала тез эле ал акыбалды бат эле өзгөртүп коет экен да. Тынчтыгыңыз коркунучка айланып калат. Кенен мол жашап атканыңыз ачкачылыкка, жокчулукка, кургакчылыкка айланып калат экен да. Мисалы өткөндө эле сүйлөшүп отурсак, бир досубуз айтып атат, Атырауда, Казакстан жакта, Каспийский мореге жакын жеринде. Ошакта үшүр зекеттерди бербей койгондук себептен улам дейт. Ушундай оору келип калды жылкыларыбызга, бай адамдарыбызда 1,5 миңдин тегерегинде жылкыларыбыз бар эле, күндө ошо өзүнүн айылын санаса 45тен жылкы өлүп атты дейт да. Бисмиллаху акбар деп муздасаң, адалдасаң болот. Бирок муздасаң деле этини жегенге болбойт. Эти ооруп калган, эти уланып калган эттер. Ошентип Аллах Таала акыбал жөнөтүп койду дейт. Буудайдан аябай жакшы кесип болот эле дейт. Аллах Таала тараптан өз убактында аябай жакшы жан жаап турат эле, ошол жандын берекети менен эле аябай буудайдан жакшы мол рызык алат эле дейт. Бирок ошол жылы жан деле болбоду, жылкы тараптан деле зекет берилбейт, буудайдан өшүр берилбейт. Аллах Таала тараптан ушундай апат келди, 1 жыл деле кыйынчылыкка түшүп калдык дейт. Ошондон урматтуу туугандар, Аллах канча берип атат, ошого рахмат айтканды каалайт да. Ден соолук берди, ден соолугуна рахматын айтыңыз, шүгүр кылыңыз. Аллах Таала ден соолугуңузду сактап берет. Алла тараптан кепилдик. Байлык берилди, байлыктын зекетини бериңиз. Аллах Таала жерден машалла мына жер түшүмдөр өсүп келатабы, ошонун үшүрүнү чыгаралы. Аллах Таала ошонун толук берекесин берет, сактап берет, пайдалуу кылып берет. Келечекте дагы Кудайым буйрса мол рызкы улана берет, эгерде Аллага рахматын айта бере турган болсо. Пенде рахматынан калбасын, Алла көйөткөнүнөн калбайт. Алла көйөтүп бере берет.
Үшүр урматтуу туугандар, бул Аллах тараптан келген Кур'ан жана хадистен бекемделген парз болуп эсептелет, кандай эле намаз мойнуңуздагы парз болгон сыяктуу. Жерден ма сакату самаху фафихил үшүр. Асман эмнени суугарган болсо, ошондон үшүр чыгарылат дейт. Биздин мазхабта Абу Ханифа рахимахуллахнын мазхабында жерден эгерде ошо асман менен же өзү менен мындайча айтканда сиздин тараптан машакатсыз, кайсы бир каражаттарды колдонуусуз суугарылып жатып, ошол аркылуу эгерде чыгып аткан болсо, ал аз болсун, көп болсун, ал чыккан жер жемиш, мөмө жемиш сактала турган болсун 1 жылга же сакталбай турган болсун, ошонун бардыгынан 10дон 1-ини үшүр дегени, мисалы 10 бо эгер чөп ала турган болсоңуз, ошонун 10дон 1-ини, бирөөсүнү Алла жолуна анда аны бергенге туура келет. Бул мойнуңуздагы парз болуп эсептелет. Мисалы зекет менен айырмачылыгы эмне? Зекетте нисап каралат. Зекетте нисап бар. Нисап дегени ченем бар. Кайсы бир белгилүү ченемге жетсе, ошол адамдар гана, белгилүү ченем байлыкка жеткен адамдар гана зекет бериш керек болот. Үшүрдө андай эмес. Жерден чыктыбы, сиз тараптан чыгаша болбоду, ошондон чыкканыны 10дон 1-ини бериңиз. Үшүр жерден боло турган болсо, биздин Кыргызстан мамлекетибиз үшүр жерден деп аталат. Харажи жана үшри деп коет, биздин үшүр жерлерге кирет. Ошондой эле жада калса тоодогу нерселерден дагы. Тоого мисалы бардыңыз, жаңга калжактан терип алдыңыз, алма терип алдыңыз, өрүк терип алдыңыз, ошо жерлерден алдыңыз, ал тоо деле үшүрдүн жериби, анда ошол жерлерден дагы алганыңыздын 10дон 1-ини бериш керексиз. Ал жер дагы жаш баланыкы болобу, же жинди акылы жок адамдыкы болобу, балакатка жетпегендики болобу, же вакыфтын жери болобу, бул деле айырмасы жок. Жерден чыккан нерседен анын кожоюну ким болсо дагы, бирок ошондон үшүр бериш керек, үшүрдү чыгарыш керек. Бул жерге карап туруп кете турган өкүм. Жерден канча нерсе чыкса, ошонун үшүрүнү, жада калса балдан дагы бериш керек дейт уламалар. Асал бар го, бал. Ошол балдан деле алгандын 10дон 1-ини бериш керек бизди. Кээ бир уламалар бар, 10дон 1-ини балдыкыны бергенде бир аз өзгөчөрөөк берет, андан чыгашаларды чыгарып ийип туруп, канча чыгаша кеткен болсо, ошо чыгашаны чыгаргандан кийин 10дон 1-ин бериш керек дейт. Кээ бир уламалар чыгашасын чыгарбай эле бериш керек дейт. Талаш тартыш маселеде кандай? Оорураак жагын ала берсеңиз, мойнуңузду эртерээк кутултасыз, яни таквачылыгы ошонун ичинде болот. Ошондон иншалла бардыгыбыз урматтуу туугандар, ниет кылалы үшүрлөрүбүздү берели. Канча Аллах Таала машалла огородко эктик, өзүбүздүн эле үйүбүзгө, же болбосо атайын жер менен иштеп атабыз, жерлерди алып ошол жерлерди иштетип атабыз. Чыккан нерсесини 10дон 1-ини Аллах үчүн деп берели. 10дон 1-ин. Эгерде ошол жерге сууну сатып алып жаткан болсоңуз, же ошол жердин арендасыны төлөп жаткан болсоңуз, ижарага алып, ижара акысыны берип жаткан болсоңуз, анда ал 10дон 1 эмес, 10дон 1-инин жарым болот. 20дан 1-ини берип каласыз. 20дан 1-ини бергенге туура келип калат. Эгерде мисалы сууну сатып аласыз, суу өзүдөн арык менен дагы келет, анан кийин сатып алып дагы келесиз. Анда кандай болуп калат десе, анда көп тарабы каралат. Кайсыл тарабынан көбүрөөк болсо, ошого карап өкүм кетет. Эгерде көбүрөөк, жарымдан көбүрөөк сууну мисалы 1 айдыкыны сатып алып 15 күн жөн эле мындай арыктан, каналдан суу келип аткан болсо, анда эмне кыласыз? Демек сатып алды болуп эсептелет, анда 20дан 1-ини берип каласыз. Эгерде экөө барабар келип калса эмне болот десе, 0,75%-ны анда чыгарып бериш керек болуп калат. Бөлүгүнү чыгарып берип коюш керек, 4төн 3-үнү чыгарып бериш керек дейт. Ошондон иншалла урматтуу туугандар, баарыбыз жүрөктөн ниет кылалы иншалла. Аллах Таала сиз менен бизден канчалык байлык берип атат, канчалык рызкы берип атат, ошолорду берели. Я юхалладина аману анфиqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. О имандуулар, биз өзүңөр кесип кылып, аракет кылып тапкан нерсеңердин эң жакшыларынан, адалдарынан зекетиңерди бергиле. Яни арам нерседен демек зекет кетпейт. Tayyibат, жакшы, таза нерселердин бөлүгүнү чыгаргыла, сарптагыла Алла жолуна. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Жана жерден силердин пайдаңар үчүн чыгарып берип жаткан нерселерибизден, жер жемиш, мөмө жемиштердин дагы үшүрүнү бергиле деп Аллах Таала жалпы деңгээлде айтып атат, чектеген жок. Ал баклажан болобу, ал помидор болобу, картошкабы, калабы, 1 жылга калбайбы, жашылчабы, мөмө жемишпи, жер жемишпи, жерден чыккан нерседен
силер бергиле деп Аллах Таала жалпы түрдө айткан. Биздин мазхабта ушул аят жалпылыгы менен кабыл алынып, 1 жылдык калсын, калбасын, же ушунча деңгээлге жетсин, жетпесин өлчөмү дагы, ал чыккан нерсенин сыпаты дагы каралбайт. Чыккандан сиз менен биз бериш керек, болуш керек. Үшүрүнү бериш керек болобуз иншалла. Бардыгыбыз ниет кылалы. Бербей турган болсок, акыркы сөздү ушул аят менен аяктайлы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Валладина якнизуна захаба вал фиддата ва ла юнфикунаха фи сабилиллах, фабашширхум би'азабин алим. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duruhum. Hada ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Ушундай адамдар, алар алтын менен күмүштү өздөрүнө кең кылып кармап калышат. Яни келген нерседен, Алла бергенден алар Алла жолуна сартабайт, зекет, садака үшүрлөрүнү бербейт. Вала юнфикунаха фи сабилиллах, Алла жолуна сарташпайт. Аларды о Мухаммад жан чыдагыс азап менен аларга куш кабар жеткирип койгон. Бербей аткан адамдарга жан чыдагыс бир азап бар, ошо менен куш кабар жеткирип кой. Yawma yuhma 'alayha, ошол алардын байлыктары, бербеген нерселери кызытылат да тозоктун отунун ичинде, анан ошого алардын чекелери, капталдары, аркалары ошо менен күйгүзүлөт дейт. Айтылат аларга кордук катарында, мына бул силер өзүңөргө сактап калган, бербестен алып калган нерсеңер, эми сактаганыңардын, кениңердин, чогултканыңардын азабыны, дамыны таткыла деп туруп, периштелер тараптан ушундай бир жарыя болот экен да. Ошондон урматтуу туугандар, сиз менен бизге Аллах Таала берип атат, эмне үчүн? Башкаларга колубузду жайыш үчүн. Ошондон уламалардын айткан сөзү бар: намаз аркылуу Алладан алайлы, адеп, ахлак, кулк мүнөз аркылуу адамдарга берели дейт да. Яни Аллага ибадат кылып, Алланын өкүмүн аткарып табабыз, тапкан нерсени кулк мүнөздүүлүк менен, жакшы мүнөз менен, жакшылык каалоо менен кайра ошону элге жайылтып беребиз. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.